ФСТС коомдук фондунун каржылоосу менен СКС Жалал Абадтын аткаруусунда Жалал Абад облусунун тамак аш коопсуздугун жакшыртуу долбоорун аткарып атабыз. Ошонун ичинде органикалык айыл чарбасын жүргүзүп, органикалык азык-түлүктөрдү өндүрүп, тамак ашка пайдалансын деген максатта 360 үйдө жумушсуз отурган жана аз камсыз үй бүлөлөргө 2 ящиктен Калифорния сөл жандарын бергенбиз. Бул 360 үй бүлө 24 топко биригишип, ар айылдарда жайгашкан, аларга тийиштүү сабактар өтүлүп жатат. Азыркы күнгө чейин сөл жандарды кантип багуу, траншеяларды даярдоо, нымдуулукту сактоо деген темада сабактар өтүлдү. Андан тышкары биогумусту сөл жандардан ээлеп алып, туура ээлеп алууну, кайра сөл жандарды жаңы кыктарга таштоону үйрөттүк. Бүрүс алдыда дагы сөл жандарды кышка даярдоо, кыштан кантип мындай өлтүрүп албай, жакшы сактап, жакшы чыгарууну үйрөтөбүз буюрса. Долбоор Жалал Абад облусунун База Коргон, Нокен, Аксы, Ала Бука райондорунда жүргүзүлүп жатат. Башкача айтканда 4 райондо 12 айыл өкмөттө 18 айылда жүргүзүлүп атат бул долбоор. ФСТС туура тамактануу долбоорунун алкагында биз 2 ящиктен сөл жылан алганбыз. Биздин 15 группабызда 15 кыздар иштейт. Группабыздын аты ишкер айымдар. 70% көң, 10% саман, тамак аштын калдыктарын ушуларды берип бактык. Bunun эми азыр натыйжасын көрүп атабыз. Bunun биогумусту жашылча жемиштерге, бак-дарактарга салсаңыз, ошонун аябай түшүмдүүлүгү дагы жакшы болот экен, сорттуулугу дагы жакшы болот экен.